19-20 августта Чолпон Атада Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Ага Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Беларустун премьер-министри Роман Головченко, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин, Россиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Михаил Мясникович катышат. Байкоочу өлкөлөрдөн Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов келет. Ал эми Кубанын өкмөт башчысы Мануэль Марреро видеоконференция форматында жыйынга байкоо салат. ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары уюмдун ичиндеги өз ара жана тышкы соода алакаларын камсыздандыруу, бажы алымдары жана башка экономикалык маселелерди карашат. Ысык Көл облусунда өтүүчү маанилүү мамлекеттик деңгээлдеги иш-чарага байланыштуу бул күндөрү жолдор маал-маал менен жабылып турарын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кабарлады. Жолдор Тамчы айылынан Бостери айылына чейинки, андан сырткары Чолпон Ата шаарында жабылат.